Крокодилге түшкөндөн кийин эмне болгондугун билбейбиз. Албетте, мына велосипедден кетип бара жаткандыгын көрүп таң каласыз. Жана ошондой эле мына куштун үстүнө куш кайра конуп алат. Уктап жаткан адамды эч качан ушинтип тургузбаңыз. Себеби адам өлүп калышы толук ыктымал. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн кандай видео болот десеңиздер, албетте кызыктуу видео роликтер болот. Лайктарыңызды басып жана каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Ал эми жаман көрбөңүздөр. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүү максатында жана сиздер өз ой пикириңиздерди ушул видео роликтерди көрүп туруп билдирип коюңуздар. Аябай кызык болот деген ойдомун. Анда эмесе, мындайча айтканда сыйкырдуу видео роликтерди баштадык. Мына бул аксакал аябай мыкты экен. Ушул жаш жигитти алдаганын көрүп, сиз дагы таң калбай койбойсуз. Мына карап туруңуз. Бирөөлөр сизди ушинтип коркута турган болсо, дал ушул приемду үйрөнүп алыңыз. Дал ушинтип эртең менен шым кийүүнү адат кылып алсаңыз абдан сонун. Ал эми бул жерде бул адамды карап турсаңыз, эч нерсе урбай өтүп кеткенине таң каласың. Бул жердеги голду алдап сайганын көрүп таң калдым. Сиз да ушундай кал баштарга баклашканы ушундай кое аласызбы? Эң эле кызыктуусу булар жолдун четинде эмне кылып жаткандыгы таң калыштуу. Күрөшүп жатабы же жаман иш кылып жатабы? Мунун себеби белгисиз. Комментарийге өз оюңузду жазып, бул шерменделерди албетте өз оюңузга кошуңуз. Турой dedi. Bu. Uyatma espe jigitler. Дал ушундай видео роликтер жаккан болсо, албетте комментарийге жазып коюңуздар. Ошондой эле ушул видео роликти таратып коюңуздар. Жана да кызыктуу ушундай видео роликтерди сиздерге чыгара бермекчибиз. Албетте видео жакса сөзсүз түрдө комментарийге жазасыздар деген үмүттөмүн.